Түркиянын борбору Анкарада кыргыз гимни жаңырды. Кыргыз жана түрк ишкерлеринин башын бириктирген иш-чарага бизден 300дөн ашуун адам катышып жатат. Атка минерлерден башкасы 70 адам ишкерлер, арасында жаңыдан бутуна туруп жатканы да, эбе акпайып бир нече өлкөнүн рыногун өз товарлары менен камсыз кылып жатканы да бар. Бирок баарынын максаты бирдей. Кыргыз-түрк бизнес форумуна Түркиядан инвестор же өнөктөш таап, ишин илгерилетүү үчүн келген. Дастанбек Рустам уулу эшик терезелердин пластик профилдерин ташуу менен алектенет. Ал өлкө Евразиялык экономикалык бирликке киргенге чейин Түркиядан товар алып келип Кыргызстанга сатчу. Бирок өлкө бул альянска киргенден бери бажы төлөмдөрү кымбаттап кетип, көйгөй жаралган. Иш-чарага келгенден бери 4 ишкер менен жолугуп, алардын сунуштарын угуп көрүүдө. Жакын азыр биз келгенибизден бери 4 ишкер менен жолуктук. Алар боюнча профиль маселесинде эмес, бирок аксессуарлардын маселесинде сүйлөштүк. Буйруса ойлогон ойлорубузду ишке ашат деп ойлойбуз. Болуп калса, Ош шаарына аксессуар чыгара турган завод ачабыз деп сүйлөшүп атабыз. Кыргызстан Түркияны негизги стратегиялык өнөктөштөрдүн катарына кошот. Бирок эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүү өз деңгээлинде эмес. 2015-жылы 11 ай ичинде Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү болгону 232 миллион долларды түзгөн. Бул көрсөткүчтү 1 миллиард долларга жеткирүү кыргыз атка минерлеринин максаты. Бирок бул үчүн Түркия ишкерлерине өлкөдөгү инвестициялык артыкчылыктар тууралуу кеңири маалымат берүү зарыл. Өлкөнүн экономика министри иш-чарага келип, Кыргызстан ИАЭПке киргени рыногу 175 миллион сомдук базарга кеңейгенин жана бизде салыктар өтө төмөн экенин айтып берди. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдин мамлекеттеринин арасында салык системасы эң либералдуу мамлекет. Кошумча нарк салыгы 12%. Киреше жана пайдага болгон салыгы 10% гана түзөт. Мындан сырткары, бул жылы биз сатыкка болгон салыкты 2 этап менен алып салабыз. Бул Кыргызстандын коңшулаш мамлекеттеринин арасында көрүнбөгөн атаданчылыкты далили. Кыргыз-түрк биргелешкен форуму быйыл 4-чү ирет өтүп жатат. Бирок баштапкы жолугушууларда түрк ишкерлери өз товарларын сунуштоо менен гана чектелип келген. Бул ирет форумдун деңгээли бир тепкичке жогорулады дешет уюштуруучулар. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн бизде жакшы шарттар бар. Ички бир рынокко анча интерес көрсөткөн жок. Буларга албетте жана Казакстан жана Россия аябай интерес кызыктуу болуп атат да. Анткени салыштырып көрсөк, бизде 5 миллион калкыбыз бар, Россия менен Казакстанды коштук баары 200 миллионго жетип калып атат да. Ошондуктан буларга эң биринчиден жана текстилден интереси бар, андан кийин продовольствиеден бар, бизге жакын боло турган жана кайра иштетүү секторундан да. Мисалы бизде аябай табиаттан жанагы ГМОсуз органикалык бизде аябай көп азык-түлүк чыгат. Иш-чаранын алкагында ишкерлерге бетме-бет отуруп таанышып, атүгүл өз идеяларын сунуштоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Өз кезегинде түркиялыктар биздин өкүлдөргө соода жана ишкерлик тармагындагы өз тажрыйбаларын бөлүштү. Иш-чаранын алкагында эки тарап өз ара кызматташуу боюнча 3 документке кол койду. Эки өлкөнүн соода өнөр жай палатасынын жетекчилиги өз ара түшүнүшүү боюнча макулдашты. Андан тышкары соода саттыкты жана ишкердикти өнүктүрүү боюнча келишимдер түзүлдү. Мээрим Ташыбекова, Алтын Каныбек уулу, НТС, Турция, Анкара.